Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін өте сабақ ала тұрған bir оқия менен бөлішөбүз. Bir жаш жигит атасынан ерте ажырайт, апасы экөө жалгыз калат. Бул ошол жаш кезинен Куран окуганга ушунчалык bir кызыга баштайт да. Бир аз жашы жетилгенде апасын ээрчитип алып шаарга жөнөйт. Апа, мен Куран жаттайм деп. Шаарга медресеге барса, медреседе орун толуп калган болот. Устазга барып айтса, устаз айтат: медреседе орун калган жок, сени жаткырганга жай жок, ошол себептен медресеге сени ала албайм дейт. Канчалык апасы экөө ыйласа дагы, канчалык суранса дагы албайт. Анткени медреседе жай жок болот. Булар башка айла таппай кайра шаардан айылга жөнөш керек болот, өзүнүн жашаган жерине. Шаардан чыгып бир аз жүргөндөн кийин кеч болуп калат. Анан булар түнөш үчүн бир жерге жатат. Ошол жерде жатса, тиги жаш баланын түшүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал жаш жигитке айтат: "Эй балакай, сен өзүңдүн койгон максатыңдан кайтпагын, сен кандай ниетте болсоң ошого бекем тургун, устазыңа барып айткын, мени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү жиберди, мени медресеңизге алат экенсиз" деп барып айткын дейт. Тиги бала жаш айтат: "Я Расулаллах, о Алланын элчиси, мен барып айтсам мага ишенбесечи, ошол себептен мага бир далил боло турган бир сөз айтыңыз" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал балага айтат: "Бар устазыңа айткын, зумаран зумара деп айтсаң, сени медресеге киргизет" деп айтат. Бул бала апасын тургузуп, шашып устазга жөнөйт. Барса, ушу багымдат боло эле көчүр болот да. Устазынын эшигин тыкылдатат кайра-кайра. Устазы уйкусунан туруп эшикке чыкса, тиги бала турат дагы кайра. Мурда аябай суранган да. Тиги устаз айтат: "Кайра дагы келдиңерби? Мен айттым го силерге, медресебизде жай калган жок" деп. Тиги бала айтат: "Мени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү жиберди. Мени медресеңизге алат экенсиз. Пайгамбарыбыз айтты, зумаран зумара деп медресеге киргин деп айтты" дейт. Ошондо жанакы устазынын уйкусу ачылып, көзүнөн ушунчалык жаш агып кетет да. Тиги бала таң калат. Анан устазынан сурайт: "Эй устаз, сиздин көзүңүздө мынчалык жаш агызган, сизди ыйлаткан эмне? Кандай сөз бул?" деп. Негизи зумаран зумара деген топ деген şu араб тилинде ушундай сөз маани түшүндүрөт. Зумар деген Куран-ы Каримде сүрө бар. Тиги устаз айтат: "Мен дагы сен сыяктуу жаш кезинде медреседе окуганмын. Ошондо бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин дагы түшүмө кирип, мен пайгамбарыбыздан мындай деп сурадым: "Я Расулаллах, кыямат күнү Куранды жаттаган, Куранга амал кылган карылар бейишке кантип кирет?" десем, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ядхулунал джанната зумаран зумара" деп айтты. Алар бейишке топ-топ болуп киришет деп айткан дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тиги устазга мына ушундай белги берген экен. Бул окуяны айтуудан максат, туугандар, Рамазан айына эч канча убакыт калган жок. 2,5 ай 3 айдын тегерегинде убакыт калды. Ошол себептен баарыбыз Куран-ы Каримди окууну үйрөнөйлү. Негизи Куран-ы Карим бул Рамазан айы. Рамазан айы, Куран-ы Карим бул экөө бири-бирине ушунчалык тыгыз байланышкан. Куран-ы Карим Рамазан айында түшүрүлгөн. Эгерде Аллах Таала кайсы адамдын жүрөгүнө Куран-ы Каримди берген болсо, ал адамга Аллах Таала дүйнөдө да, акыретте дагы өтө чоң даража берет. Анткени Куран-ы Карим кайсы жерге түшкөн болсо, ошол нерсенин даражасын көтөрүп салат экен да. Куран-ы Карим Рамазан айында түшкөндүгү үчүн Рамазан айы 12 айдын султаны болуп калды. Куран-ы Карим Кадыр түнү түшкөндүгү үчүн Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: "Лайлатул кадри хайрун мин алфи шахр", Кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак деп айткан. 1000 айдан жакшыраак болуп калды. Кадыр кечесин Кадыр бул Куран-ы Каримди Жабраил периште ташыгандыгы үчүн бардык периштелердин падышасы болуп калды. Бул Куран-ы Карим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга түшкөндүгү үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык пайгамбарлардын султаны, сайиди болуп калды. Ошол себептен туугандар, ар бирибиз Куран-ы Каримди окуганды үйрөнөйлү. Азыркы күндө эмне себептен биз Куран-ы Каримди ача албай жатабыз? Бул нерсеге алымдар жооп берип койгондо мындай деп айтат алымдар: азыркы учурда үммөт баарыбыз ушул 3 себептен Куран-ы Каримди ача албай жатабыз дейт. Биринчиси, күнөөнү аябай көп кылабыз. Күнөөнү көп кылабыз, бирок тооба кылбай калдык. Негизи ар бир адам күнөө кылат, бирок тооба кылбай калдык дейт. Экинчиси, баарыбыз дүйнөгө толук кирип кеттик. Дүйнөнү максат кылып алдык. Ошол себептен Куран-ы Каримге убакыт таппай калдык. Үйдө аялы дагы иштейт, күйөөсү дагы иштейт, бирок дүйнөгө тойбой калдык. Үчүнчүсү,
Biz бұл Құран-ы Кәримді Аллах Тағаладан түшкен китеп екендігіне толық ишене албай жатабыз. Ошол себептен Құран-ы Кәримге уақыт бөле албай жатабыз дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтады: ким егерде дүйнөнү кааласа анда Құран-ы Кәримге жабышсын. Егерде ким ақиретті қаласа, ал дагын Құран-ы Кәримге жабышсын. Егерде ким дүйнөнү дагын, ақиретті дагын қаласа, анда ал дагын Құран-ы Кәримге жабышсын деп айткан. Алымдар бир ооз менен бардыгы мындай деп айткан. Негизи кыямат күнү бейиштеги даража бул Құран-ы Кәрим менен өлчөнөт. Ким канча аят билген болсо, канча аятка амал кылган болсо, ал ошончолук даражада болот. Эгерде кайсы адам дүйнөдө